Саламатсыздарбы достор, дагы бир абдан жакшы суроо. Ассаламу алейкум байке, менде мындай суроо бар эле. Бизде Кыргызстанда пакистанецтер көбөйүп кетипти. Швея тармагында кайда барба пакистанецтер да. Анан мындай суроо жаралат бизде. Өзүбүздө жумушсуздук болуп жатса, өзүбүз жумуш жоктугун айынан мигрант болуп кетип жатсак, ошол индустар азыр бизге керек беле деген суроо да. Анан булар мамлекетке патент төлөбү же төлөбөйбү, разрешение береби, иштегенге закон боюнча Кыргызстанда деген суроо да дейт. Муну мен бул суроону өзгөчө чыгарып койгонум. Ушундай суроолор абдан көп да. Анан көрүп атасыздар, биз бул пакистанецтер, индустар, анан ит экен, анан куш экен, тиги бу экен деп эле жамандап жатып калабыз да. Урматтуу кыргыз элим, ушу мага катталуучулар, бизге бир учурда кытайларды жек көрүп жаман кылдык, жабырт. Кытайлар басып кетип, булар ит экен, булар куш экен, ит турбай, елки кытайлар дедик. Эми индустар деп атабыз, пакистанецтер деп атабыз. Анан бул мындай да. Муну негизи илимде ксенофобия деп коет да. Андан ары келип, анан ушундан улутчулдук пайда болот, анан ошону күчөп барып, анан нацизм, фашизмге өтүп кетет да. Жанагы немистерде болуп келген нацизм, фашизм таккана ушундайдан болуп келген. Эми туугандар, алардан эмне зыян? Жалпысынан пайда эле көрүп атпайбы? Карагылачы, азыр могул университеттердин жаркырап жайнап аткандарычы, булар акча келип түшүп аткандар басымдуу көпчүлүгү ушулардан да. Басымдуу көпчүлүгү. Мунун мультипликативдүү эффектиси бар да. Пакистанецтер, индустар келгенде булар ошол жерге контрагын төлөшөт, анан жанагы жатаканасына төлөшөт, анан ар бири тамак ичет, анан кийим алат, интернет колдонот, бизге акчасын таштап кетет да, туугандар. Анан алардын багы көп болгону кайра жакшы да. Андан эмне коркобуз? Эмнеге коркосуздар? Албетте баягы айрым учурларда гөлгө түшкөн учур болгон, башка учур болгон, эми ар кандайлар боло берет да. Кыргыздар башка жерде жүргөндө деле ошондой бир жакшы эмес мындай абалдарга кабыл калып атпайбы? Анан 1-2-3 адам кылмыш кылып койсо эле ошондон эле булардын баары ит экен деп койгондо болбойт да, туугандар. Канча киши өздөрүнүн батирлерин буларга берип атат, ижарага, алар акча алып атат. Могул Кыргыз мед академиясы жаркырап турбайбы? Жанагы заборлордун баары алынып, ремонт болуп, тимеле бир укмуш болупчу. Ушул пакистанец индустардын акчасына. Анын үзүрүн кыргыздар биз көрүп атпайбызбы аягында? Анан албетте булар эми тиги ал жактан келгенде багы индустардын, пакистанецтердин мен деген бир укмуштары келбейт. Аристократ байлары келбейт. Алар тиги биздин байлардыкына окшоп эле тиги чет мамлекетте окушат, Европада окушат, Америкада окушат ошол жерде акча төлөп. А буларды болсо бизге окшогон эле карапайым адамдар ошол жерге келет. Балам ошол жерден окуп алса экен, арзаныраак деп. Себеп дегенде Пакистанда, ошол эки индустарда ошол эки билим алуу көп эсе кымбат экен. Ошондуктан булар келип бул жерден ошо билим алышат, акча төлөшүп. Арзаныраак болот деп. Анан жана иштеп аткандары ошол, эми багы карапайымдары келсе эптеп акча болсо экен деп ошол жерге кирип атат да. Бүгүнкү күндө силер жумушсуздук деп коесуздар, жумуш толтура бизде. Кайра бизде киши жетпей атат көп жерде. Киши жетпей жатканы бизде кыргыздар эки нерсе. Биринчиси биз айлык аз дейбиз, экинчиси ал жерде иштеш керек турбайбы деп иштебей коебуз да. Ал жерде иштеш керек турбайбы депчи. Ошо кеп ошондон. Анан мына айтып атасыңар, өзүлөрү мигрант болуп атат депчи. Эми ал биздин мигранттар тигил жакка мындан көбүрөөк акча табалы деп барып атышат да. Мына Швеяда иштейт деп атасыңар. Швеяда иштегенде бул жерде мисалы азыраак акча Швея болуп, ошол жакта Швея сыяктуу же болбосо таксиде же болбосо башка жакта иштегендер андан көбүрөөк акча табып атат. Ошон үчүн кетип атышат да биздикилер ал жака. Анан алар кетсе, биякта башка иштеши турган киши жок болсо, булар эмнеге иштебесин? Иштей берсин булар. Эмнеге ага ичибиз оорушу керек? Туугандар. Ошол экилер жашаган же болбосо ошол экилер кызмат өтөгөн жерди карасаңар, ошол жерде дүкөнү да өнүгүп атат, ушинтип байып атышат да. Эми ошончу керек да, туугандар, антпесек болбойт да. Баарынын пайдасын көрүш керек, баарына муну болсо эме деп коет, билим берүү туризми деп коет.
дүйнөдө мына баягы биз билген туризм бар, баягы жалпы барып жер кооз жерлерди көрүп келген антип саякат. Медициналык туризм бар деп коет. Бул болсо тиги жанагы биз Түркияга барыбыз кетип атпайбызбы, тиги жана чекап деп коет, барып текшертип келелик, дарыланып келелик, ден соолук көрүп. Муну медицинский туризм деп коет. Кореяга да барып атышпайбы, жанагы мурдун оңдойлук тиги эмчек баштарыбызды салып алалык, анан чоңойтуп алалык, тигинтип алалык, мынтип алалык деп жүрүшпөйбү? Муну ошон медицинский туризм деп коет, алар ошентип өнүктүрүшөт. Анан билим берүү туризми бар, образовательный туризм деп коет. Ошол эле Түркияга дагы, Европага, Америкага биздин балдар кетип атпайбы? Биз ал жака акча төлөп атпайбызбы? Акча төлөгөндө алардын балдары ошол жерде окуйт, акча ошол жакта калат да, ошол өлкөдө. Ошону образовательный туризм деп коет. Ошон үчүн эмнеге муну колдонбошубуз керек? Туугандар, колдонушубуз керек да. Булар жок болсо, алардын ордуна анда биз иштебейликпи? Кана биз жок болуп атпайбызбы? Тиги салык, булар мамлекет патент төлөйбү же төлөйт? Албетте, ар бир жумуш берүүчү биринчи кезекте ошол төлөйт да. Анан ал болсо, мисалы, эгерде ошол эки швея кылып алып алса, ошол пакистанецтилер, мисалы, менин жумушум бар. Мен ошол эки швея үчүн мен ар бир үчүн төлөйм да. Алардын тиги зарплатасына мен кармап калам. Ошондуктан иштей берсин, туугандар. Биз мындай кичине кененирээк болуп, маданиятыбызды бийигирээк кылып, буларды кайра келе көбүрөөк келип бизден билим алгыла дешибиз керек. Алардын акчасына биз жакшы мугалимдерди даярдап алышыбыз керек. Алардын акчасына имараттарды даярдап алышыбыз керек. Аларды колубуздан келишинче колдонушубуз керек да. Жалпысынан биз баардыгына ушундай бир шарттарды түзүп, мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Бизге канча киши келсе ошончо жакшы, туугандар. Анан отуруп эле кызганып эле ушинтип отура берсек, өзүбүз жумуш жок болуп атсак, анан мигрант болуп кетип жатсак, анан ошол индустар азыр бизге керек беле деген таптакыр туура эмес нерсе да, туугандар. Келсин эми алар, окусун, акчасын төлөшсүн, калтырышсын, жанагы батирлердин ээлерине акчасын беришсин, биздин тамак ашты сатып алсын, товарлар. Жаман нерсе эмес, жакшы нерсе. Кичине кененирээк ойлонолук, туугандар. Рахмат.